Жүрөк сыгылып, нервтенип, азыркы учурда аябай адамдар өзүнөн өзү стресске түшүп, депрессия болгондор көбөйдү. Байлык бар, кымбат машинени айдаган, бирок жүрөгүндө тынчтык, бактылуулук жок. Эмне себептен болуп атат? Көпчүлүгү бир рамкага түшүп алганда ошол нерседен чыга албай калып атат. Психологторго көрүнүп атат, ар кандай методдорду колдонуп атат, дары дармектерди ичип атат, бирок жүрөгүндө бир кичинекей маселе кирип алып, чыга албай, ошондон кыйналып жүргөндөр аябай көбөйүп атат азыр. Ден соолугун көрсөң, доктурга барат, анализ тапшырат, томография өчөт, бүт обследование өтөт, таптаза чыга берет, бирок бактылуулук жок, жүрөгү сыгылып кыйналгандар көбөйдү. Эгерде сизде дагы ушул даражага жетпеймин десеңиз, астына ала ден соолук бул жашоодо эң кымбат болгон үчүн ошол ден соолукка караңыздар. Убакыт деген бат өтөт, аркага кайрылып келбейт. Ден соолук дегенди кайра оңдоп алыш өтө кыйыныраак болуп калат. Акчаң кетсе, аны кайра, ден соолугуң болсо, Алла таалам өмүр берсе, кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, ден соолукка биринчи очередь карагыла. Кандай кылып карайбыз? Сөзсүз түрдө бул антибиотик, химикат, булар эч качан сизге ден соолук болуп бербейт. Булар организм өзү иштеп чыгаруучуну чыгара албай калганда биз сырттан алып ошонун гана ордун толуктайбыз. Биз организмдин өзүн иштете турган болсок, бул бүтүндөй эмне керек болсо бүт бардыгын иштеп чыгарат. Кальций керекпи, билирубин керекпи, металлдар керекпи, токсиндер керекпи? Булардын бардыгын организм өзүнүн нормасында иштеп чыгаруучу зат. Керексизин өзү жок кылуучу зат. Ошон үчүн биз организмдин өзүн иштетели. Сиңбеген тамак эч качан болбойт. Сиңире албаган организм болот. Ошол организмге биз сөзсүз түрдө көңүл буралы. Кандай кылабыз? Сөзсүз түрдө эч болбоду дегенде жумасына бир жолу, жок дегенде классический массаж алып койгонуңуздар жакшы. Эгерде ден соолук жакшы болсо. Эгерде сизде дагы ушул белгилер болуп, бар жогу жетиштүү жүрөктө бактылуулук жок болуп, бат эле ачууланып, кыжырланып кетип аткан болсоңуз, анда диафрагма, висцералка, юмейху, меридиан, лимфа ушул массаждарын мен сиздерге сунуштайт элем. Табигый жол менен организмдин өзүн иштетип, кан айланууну нервте калыбына келтирсек, калганын өзү иреттеп алат.